Чолпон Тургунбаева көп жылдан бери ата бабаларынан калган бал чарбачылыкты үй бүлөсү менен улантып келет. Айтымында бул кесип 70 жылдан бери муундан муунга өтүүдө. Жылына орто эсеп менен 10-15 тонна бал өндүрүшүп, чет өлкөгө экспорттошот. Алардын туруктуу кардарлары экологиялык таза, сапаттуу деп баалашат. Деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктиктеги бийик тоо гүлдөрүнөн өндүрүлөт бал. Кызыл китепке кирген, чанда кездешчү гүлдөрдөн чогултулат экен бал. Ошон үчүн бааланат. Жанагы Токтогул району бул күнөстүү келет, бал өндүрүүгө аябай шарты жакшы. Биздин бал көбүнчө Японияга кетет, анан Дубайга, Казакстан, Россия, Өзбекстан, негизи чет өлкөдө дагы кыргыз балы бул бренд болуп калды, бааланат да. Бишкекте Кыргызстан Экспо 2023 эл аралык универсалдуу көргөзмөсү башталды. Салтка айланган мындай иш-чара жыл сайын Соода өнөр жай палатасы тарабынан күз мезгилинде уюштурулат. Максаты ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн бир аянтчага чогултуу. Көргөзмөнүн мааниси эмнеде? Биринчиден, биз Кыргызстанда өндүрүлүп аткан продукцияны көргөзүшүбүз керек. Бир гана өзүбүздүн элибизге эмес, сыртка дагы чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп алышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол өндүрүлгөн продукция менен элибизди сырткы биздин партнерлорду тааныштырабыз дагы, анан аларга инвестиция тартканга мүмкүнчүлүк алабыз. Үчүнчүдөн, бул келечекте өндүрүш кылам деген ишкерлерге түрткү болот. Мына ушул 3 нерсени биз көздөйбүз. Адистердин айтымында Кыргызстанда импорттун көлөмү көп, бирок экономикалык багытты көтөрүүгө экспорттун салымы болуусу шарт. Ал үчүн жергиликтүү ишкерлерге ар тараптуу колдоо керек. Кыргыз Экспо ата мекендик өндүрүштөрдү чет өлкөгө экспорттоого жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Мисалы, бүгүнкү жарманкеде 70тен ашык ишкерлер өздөрүнүн улуттук тамак аштарын, суусундуктарын жана кийим-кечилерин, ошондой эле колдо жасалган өзгөчө зер буюмдарын алып чыгышкан. Алардын көпчүлүгү буга чейин деле эл аралык жарманкелерге катышып жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдө Кыргызстандан чыккан эко продукцияларды, айыл чарба өндүрүштөрүн баалашат. Эл аралык талапка ылайык кыргыз ишкерлерине мамлекет тараптан жеңилдиктер берилип, тиешелүү лабораториялык иштери жана бажы тармагындагы маселелер жөнгө салынган. Ишкерлерге, бизнесмендерге, продукцияларды экспорттоочу компанияларга биз бажы тариздөө жагынан бажылык иштердин чөйрөсүндө биз толугу менен жакшы шарттарды түзүп бергенге азыркы күндө бизде мүмкүнчүлүк бар. Эл аралык жарманкеде чет өлкөдөн келген техникалык каражаттар менен айыл чарба шаймандары да көрсөтүлдү. Аталган көргөзмө 3 күнгө созулуп, ички жана тышкы рынокто жаңы жана туруктуу кардарларда инвесторлорду тапканга шарт түзүлдү. Сарыгүл Полотова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.